Кыргыз адабиятынын эң көрүнүктүү өкүлү, өзгөлөрдөн талыкпаган эмгекчилдиги менен айырмаланган кара сөз чебери Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз адабиятынын, жалпы эле кыргыз журтчулугунун бактысына жанган кут. Анын кемеңгер ой пикири, даанышман акыл сөздөрү ошол мезгилдин да, азыркы учурдун да өзөктүү байлыгы. Форумдун катышуучулары, адабиятчы, жазуучулар, окумуштуу тилчилер Залкардын улуулугуна мына ушундай даңазалашты. Кайран кишинин сөздөрү мемиретип, элди уютуп, удургутуп, ошо жерден орус тил сабагына баргым келбей кетчү деп замандаштар эскерет. Биздин милдетибиз өзүбүз гана ушундай кичинекей аудиторияда өткөзбөстөн Түгөлбай Сыдыкбековдун ысмын, анын чыгармачылыгын, анын Буга чейин окуу жайда жазуучунун өмүр жолу, чыгармачылыгы боюнча кароо сынактар, театралдаштырылган көрсөтүүлөр, өңдүү иш-чаралар өткөрүлгөн. Студенттер Түгөлбай Сыдыкбековдун үй музейине да барышып, эсте каларлык таасир алгандыгын айтышат. Илимий конференцияда сенка уюштурулган, ошол кишинин образын жараттым. Ошол образды жаратуу дагы мага аябай сыймык болду. Жана Түгөлбай Сыдыкбековдун үй музейине барып тааныштык. Ушул образын жараткан учурда үй музейинде уулу Сабырбек Түгөлбаевич менен маектештик. Башка жерлерге да барганбыз да, башка үй музейлерге, сүрөт көргөзмөлөргө Түгөлбай Сыдыкбековдун үйүнө барганчалык таасирди башка жерден алган эмесмин. Эң көп роман жазган кыргыз адабиятындагы жалгыз өкүл. Чыгармачылыкты акындыктан баштап кийин кара сөздүн каймагын калпыган чебер катары таанылган ал, кыргыз тилинин келечеги үчүн да бир топ иш жазган. Эне тилди баалоо жана бардык маанилүү иш-чаралар менен иш кагаздарын кыргызча алып барууга үндөп, манас эпосун изилдөө жана басып чыгарууга зор салым кошкон. Анан эң биринчи сабагы ал сенин өзүңүн ким экениңи, кайсы улут экениңи, кыргыз экениңи. Кыргыз деген бул эң байыркы түрк элдеринин эң байыркысы. Экинчиси, ошондон бери сен сактап келаткан көркөм адабий тилиң бар. Ал тил деген манас баштаган укмуш дастандарды, эпосторду жараткан тил. Үчүнчү сабагы, сен өз улутуңа кызмат кыл, улутуңдун карынды казык кыл, акылыңды азык кыл. Бул осуяты дагы, насыйкаты дагы, анан эң башкы дайыма айткан сабагы болчу. Дегени менен жазуучунун ополтоодо эмгектери өз деңгээлинде бааланбай келери өкүндүрөт. Адабиятчы, окумуштуулар Борбор калаага эстелигин тургузуу, көчөгө ысымын ыйгаруу, мамлекеттик сыйлык уюштуруу жана чыгармачылыгына толук изилдөө жүргүзүү зарыл экенин белгилешти. Чындыгында Түгөлбай Сыдыкбековдун боюнча көптөгөн иш-чаралар өтүш керек. Мисалы биз жакында үй музейине барып келдик. Үй музейин кадимкидей чыныгы үй музей жасаш керек экен. Анан ушу иш-чара өтүп атканда көптөгөн бир көйгөйлүү маселелерге да кез болдук да. Бул мисалы Бишкек шаарында Түгөлбай Сыдыкбеков атында көчөнүн жоктугу, эстелигине таш коюлган 10 жылдан аса да эстелигин коюла элеги, жана мектептерде аты жоктугу, бир жогорку окуу жайларында аты коюла электиги бизге белгилүү болду да. Мисалы Айылындагы мектеп, анан Ысык көл областтык китепканадан башка эч жерде аты жок экен. Түгөлбай Сыдыкбеков 1912 жылдын 14 майында Ысык көлдүн Төп районунда туулган. Жазуучу атактуу биздин замандын кишилери, Зайыптар, Тоо балдары, Тоо арасында, Көк асаба романдарынын автору. Нурай Кайратова, Нурайым Бишеналиева, Чыңгыз Садыков, СТВ.